Кумарбек Калбаев билим берүү тармагында дээрлик 30 жылдан бери үзгүлтүксүз эмгектенип келет. Учурда ал Баткен районуна караштуу Жаңы Жер башталгыч мектебинин директору. Айтымында буга чейин жарытарлык эмгек акы, аны менен катар эмгек өргүү албай келген. Эми мамлекет тарабынан мугалимдерге жакшы көңүл бурулуп, маяна менен катар эмгек өргүүгө төлөнгөн акы да жогору болгонун айтат. Мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлгөндө директор менен окуу бөлүм башчылары, завучтардын айлык маянасы мугалимдер менен бирдей эле болуп калган эле да. Өткөн 23-24 окуу жылында директор менен окуу бөлүм башчыларынын айлыктары 50%ке көтөрүлдү. Мисал катары айтып кетсем, мурда 20 миң алсам мен өзүм, азыр учурда 30 миң. Отпускам 40 миң, 45 миңге чейин алсам, быйылкы директор завучтардын айлык маянасы көтөрүлгөндөн кийин 87 миң алдым. Ары татаал, ары түйшүктүү, ошол эле кезде сыймыктуу кесип ээлери учурда сынактар жыйынтыкталып жайкы эс алууга чыгышкан. Алардын эмгек өргүүсү толугу менен төлөнүп, жеке эсептерине которулуп берилген. Стажы жок мугалимдер мурда айлык көтөрүлгөнгө чейин 20-25 миң сомдун төгөрөгүндө эмгек акы алышып жүргөн болсо, эмгек өргүүсү. Бүгүнкү күндө азыр мисалга айтып кеткеним 49.516 сом бул бүгүнкү күндө чыккан эмгек акы. Ал эми директорлор бул көтөрүлгөнгө чейин 110 миңден ашуураак эмгек өргүү алган болсо, 144.600 сом бул быйылкы жылдагы көтөрүлгөн эмгек акы менен эсептелинген эмгек акылар. Баткен районунда жалпы 1494 мугалим эмгектенет. Алардын бул жылкы эмгек өргүүсү үчүн мамлекеттик бюджеттен болжолдуу 120 миллион сом каражат сарпталган. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Гайратбек уулу, жаңылыктар.